Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө дагы да болсо коронавирустун толкуну токтой элек. Анын ичинде Кыргызстанда да бүгүнкү күндө мына ушул вирусту жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканы баарыбызды ойлондурбой койбойт. Деги эле мына ушул коронавирустун алдын алуу, ушул вирустун жайылып кетүүсүнө эмне себеп, коомчулук эмнеге көңүл бурбойт атат? Деги эле ушулар боюнча бүгүн биз бүгүнкү маселесинде көрсөтүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу профессор Аким Акжолов агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Агай, мына өзүңүз көргөндөй эле ушул Кыргызстанда да бүгүнкү күндө ушул вирусту жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканы баарыбызды ойлондуруп келүүдө да. Деги эле ушул ар бир адам, коомчулук бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мына алгач өзүңүздөн баштайлы. Бүгүнкү күндө сиз мына ушул айтылган эрежелерди сактоодо кандай маани берип атасыз? Өзүңүз кандай алып жүрүп атасыз? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Рахмат. Эми бүгүнкү эң орчундуу мамлекеттик деңгээлдеги саясат дагы, чоң мамлекеттик деңгээлдеги проблема дагы бул ушу бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк масштабтагы абдан мындай адамдардын жүйүшүн алган эң коркунучтуу илдет бул коронавирус болуп калды да. Эми коронавирус бул өзүнүн масштабы боюнча албетте жогорку немеге жетти, бирок мен ойлойм да, ушул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Бул адамдардын өздүк мамилеси, өзүнө жасаган өздүк мамилеси жөнүндө сөз болуш керек да. Бул жердечи адамдын өзүнө өздүк мамиле болуш керек да, жогору деңгээлде болуш керек. Эгерде адам өзүнө өзү кам көрүп, өзүнө өзү шартты түзбөсө, же болбосо ушул жанакы оорунун бар экендигин билип туруп, өзүнө жасаган мамилеси начар болсо, анда ал трагедияга барып калышы мүмкүн. Мына ошондуктан мен оюмча адамдын өзүнө өздүк мамилеси жогорку деңгээлде болуш керек. Бул өзү маданият дагы болуп эсептелет. Анткени коомдук чөйрөдө жана коомдук аң сезимде коронавирус деген илдет бул жанагындай өтүп кетүүчү этап катары эсептелгени менен биздин өзүбүздүн чөйрөдөгү биз менен кошо жашап, анан бизге коркунуч келтирип жатышы, анан коомдук чөйрөдөн ар кандай формасында кетпей жатышы, бул ар кимди таң калтырып жатат да. Азыр мына мен өзүмдөн алганда, мен ушул коронавирус деген маселе коюлуп, мамлекет тарабынан ушул маселе коюлуп, ушул өзүңөрдү сактагыла, өзүңөрдү сактабасаңар болбойт деген маселе коюлганда, мен адам катары, инсан катары мен ушуну туура кабыл алдым да. Мен балдарыма дагы, айлана чөйрөмө дагы, үй бүлөмө дагы коронавирустан корккула. Бул жаман илдет. Бекеринен бул мамлекеттик саясат катары алганда, мына парламентте сөз болуп атат. Коопсуздук кеңеште 2 жолу талкууланды. Президенттин 2 жолго кайрылуусу болду. Ушундай кайрылуулар башка мамлекеттик деңгээлде да болуп жатат. Мына ушул президенттин кайрылуусу, парламентте талкууланышы, коопсуздук кеңеште ушул маселенин курч коюлушу, бул ар бир адамды ойлондуруш керек да. Эгерде ушул маселе жөн жерден чыкпаса, бул чоң деңгээлдеги маселе катары бизге кайрылып келбейт болчу да. Мына ушул маселени ар бир адам өзү инсан катары чоң түшүнүк менен кабыл алыш керек да. Бизде ушул маселе жетишпей атат да азыр мезгилде. Ушул маселе бизде жок. Эмне үчүн дегенде, мына азыр өзүңүз караңыз. Биздин базарларды көрүңүз, көчөлөрдү көрүңүз, автобустарды дагы тыгындарды көрүңүз. Мына 15 мартта ачып берди эле. Эмне болду бизде? Мына караңыз, бардык жерде без маска жүргөн адамдар. Ушул нерсе бизден жууп калат депкен сезим жок, адамдарда сезим жок. Кайрыда жактарда ушул маселе жок болуп атпайбы? Мына ушундай шартта анан биз кантип коронавирус менен күрөшөбүз деп айта алабыз. Албетте элдин бардыгы эле ошондой деңгээлде эмес, бирок көпчүлүк маселелерде
маскасыз жүргөн, колкапсыз жүргөн, так, өзүнүн гигиенасын сактабаган, айрыкча өздүк гигиенага көңүл бурбаган адамдар мына ушул коронавирустун алып жүрүүчүлөрү, носители да, алып жүрүүчүлөр катары болуп калышы мүмкүн. Буга эч ким кепил боло албайт. Туура айтасыз агай. Мына өзүңүз билгендей эле бүгүнкү күндө баягы биринчи байлык бул ден соолук деп коет го. Аны сыңары бүгүнкү күндө ушу мамлекет дагы элдин саламаттыгын ушу биринчи орунга коюп, мына атайын ушул өз деңгээлинде өкмөт тарабынан дагы президентибиз баш болуп туруп бүгүнкү күндө мына республикалык штаб түзүлүп, мына ошол жерде бүт бардык так эрежелерди киргизди да, киргизген. Буга чейин да иштеп келди, азыркы күндө дагы мына ошол эрежелер менен жүрүңүздөр, ошол нерселер аткарылыш керек деп келип атат да. Анан биз ошого аткарабыз деп отуруп, мынакей өзгөчө абал киргизилди, өзгөчө кырдаал киргизилди. Бирок ошол өзгөчө абал мезгилинде жашадык да. Ооба. Ошол мезгилде эле ошол нерселерди аткардык. Андан кийин мамлекет бүгүнкү күндө мейли ишиңерди кылгыла деп өзгөчө абалды алгандан кийин бүгүнкү күндө элибиз мына ошол өзүнө бир кайдыгерлик жасап бүгүнкү күндө. Жада калса ошол бет кап, кол капсыз, жанында ушул антисептиктерди колдонбой жүрүп, мына бүгүнкү күндө ушул оорунун баягы жайылып кетип атышы баарыбызды ойлондуруп атат да. Эми биз дагы бир кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Элдерди эмнеге чакырат элеңиз сиз? Вот. Мына ушул жердеги маселе ушунда турат да. Эгерде биз коронавирусту субъект катары алсак, да, коомдун жашашы бул объект. Мындачы. Демек, бул жеке оору. Ал эми жеке оору жалпы объектини жок кылып атпайбы жеп? Да? Мына ушул маселеден адамдар чыгыш керек да. Ушул субъект менен объекттин ортосунда мамиледе адамдын аң сезими болуш керек. Аң сезими болуш керек да. Менин оюмча, бул үчүн жанагы сиз туура айттыңыз, ар бир адам ушул маселеге мындан ары кандай чара көрүш керек? Мына баардык этаптар өткөндөй эле болду бизде. Туурабы, Сиз айткан абдан туура айттыңыз, туура белгиледиңиз. Мына караңызчы, тиги өткөн мезгилдерде жашадык, карантиндик мезгилде жашадык, чектөөлөр мезгилинде жашадык. Бирок дагы кетпей атат да. Эмне кылыш керегим? Чынында эле ушул маселе, сиз айткан маселе абдан курч. Мен жеке как индивид катары, жеке адам катары мен ушундай деп ойлойм да. Бүгүнкү саясатты туура колдонушубуз керек да. Мына күн сайын информациялар, маалыматтар берилип атат. 5 канал боюнча берилип атат. Мына 5-6 канал боюнча медиа системалар аркылуу берилип атат. Но бирок ушуну биздин аңдообуз, ошого жасаган аңдообуз жетпей атпайбы? Аңдоо адамдагы аңдоо маселеси жетпей атат да, карачы. Аңдоо жок. Эгерде бизде сезим күчтүү болуп, адамдын сезими күчтүү болуп, аңдоо маселеси жогорку деңгээлге жеткенде, биз ошондо ошол биздин мына коронавирустун саясатын ошондо жакшы түшүнөт экенбиз да, карачы. Ошон үчүн мен адамдарды эмнеге чакырат элем болот? Ар бир адам, бүгүнкү күндө ар бир адам ошо коронавируска жасаган мамилени патриоту болуш керек да. Коронавируска жасаган патриоттук сезим болуш керек. Эгерде ошол патриоттук сезим, атуулдук сезим, ушул маселе мен менен күрөшүшүм керек, ушул нерсе мага каршы туруп аткан илдет, ушуга мен дайыма өзүмдүн гигиенам менен, өзүмдүн аң сезимим менен, так, өзүмдүн жанакы кол каптарды, медиктердин аткарган коюп аткан талаптарын аткаруу менен жетишим керек деп ойлошубуз керек да. Бул маселени уктап атканда да ойлонуш керек адам. Эртең туруп жатканда ойлош керек. Эртең менен мен эмне жасашым керек ошого каршы? Эгерде мен ошо бет капсыз жүргөн адамдарды көрсөм, кошуларымды көрсөм, мен ушуларга айтышым керек. Сен ушуну туура эмес кылып атасың. Ушу сенин түшүнүгүң али жакшы болбой атат. Бул түшүнүк менен эгерде жазсак, биз келечекте жаман трагедияга кабылып калышыбыз керек деп ар бир адамга айтышыбыз керек кошуна катарында. Эгерде патриоттук сезимди, аң сезимди, аңдоону күчөтпөсөк, анда жакшы мамиле келип чыкпайт. Эгерде мамиле начар болгон мезгилде, ал эч нерсе жоюлбайт. Ошондуктан ар бир адамды бүгүнкү күндө жанагындай эле жанакы Коко Баатыр болбостон, жеке Баатыр болуш керек. Коко аң сезим болбостон,
жеке мықты маданиятагы сезим болушубуз керек да. Мына ошондо ушундай нерсеге баарыбыз жетишибиз керек. Ал билимдүү, орто маалыматтуу, башкабы адистигине карабастан, формасына карабастан, категориясына карабастан биз ушул маселени ар бирибиз ушул маселеге адам катары, инсан катары, болондо дагы жогорку аң сезимдүү инсан катары мамиле кылышыбыз керек. Ошондо биз ар бирибиз ушундай мамиле кылганда анан коомду тазалап кетебиз. Башка жол жок. Агай, ушу туура айттыңыз да, бүгүнкү күндө патриот болушубуз керек депчи. Эң туура деп ойлойм, себеби патриот дегенде мынакей, бир адам эгерде Кудай сактасын, ошол вирусту жуктуруп турган болсо, ал айланасылардын баардыгын жуктурат, ошону ордуна алып жүрдүрөт да. Эгерде андан коргонуп, сактанып, аны дагы турган болсо, албетте бул патриотко кирет эмеспи. Туура айттыңыз. Ага, эми ушул жерде айтып атабыз да, мынакей коомдук жайларда деп атабыз, маршруткаларда деп атабыз. Бүгүнкү күндө мынакей мамлекет тарабынан айтып атат, мына ушул көп үйүлүп, тойлорду өткөрбөй турайлы деп атат, бирок ага да карабай кээ бирде ушул көңүл бурбай атабыз да. Биз ушул коомдук жайларда жүрүүнүн эрежелерин, маршруткада жүргөн жерлерде, мына ушул дагы да болсо ушул биз баягы тойлорду өткөрүп жиберип атышат. Деги эле ушулар боюнча дагы бир өзүңүздүн оюңуз кандай? Так. Эми албетте мынау коронавирус бул эпидемия эмес. Бул эпидемия менен вирустун айырмасын билиш керек адамдар. Эпидемия бул убактылуу, ал өтүп кетиши мүмкүн. Ага эпидемияга антибиотиктер бар бизде. Ал эми вируска каршы эч кандай немеге буга вакцина гана керек бүгүн. Айырмасы ошол. Биз ушул вакцинага эгерде сиз айткан абдан туура маселе, мына биз ушул эки маселеге, эки вирус менен эпидемиянын айырмасын билбей туруп жасаган мамилеге айынан мына көп адамдар азыр тоаш өткөрүп атат, жанакы өлгөн адамдардын немесин өткөрүп атат, кыз бузатын маселесин өткөрүп атышат. Бирок ошол мезгилде биз жанакы мамлекет тарабынан коюлган чектөөлөрдү аткарбай атабыз да. Биздин улуттук аң сезимибиздин деңгээли ошол экен да. Ошол экен. Мына ошондуктан мен бүгүнкү менин оюмча адамдардын аң сезимине жеткириш үчүн, ушул маселенин аң сезимине жеткириш үчүн бизде дагы эле бүгүнкү мынабу искусствонун, адабияттын, искусствонун жана башка каражаттарды биз көбүрөөк колдонушубуз керек болуп калды. Ушуну сыңдап беришибиз керек болуп калды. Ушуну театрлар аркылуу чагылдырыш керек болуп калды. Ушуну жанагындай жандуу образ менен бериш керек болуп калды да. Жандуу образ. Эгерде биз таасирдүү жандуу образды чыгартырып, ушуну кайра коомчулукка алып чыга турган болсок, мына ошондо кандайдыр бир деңгээлде таасир берет. Мына мисалы үчүн согуш мезгилинде жана качкындардын, солдаттардын качкындарды мына Айтматовдун тиги бетме-бет повестин карабайсызбы? Мына Исмаилдин образы аркылуу эмне деген адамдар өзүн өзү тарбиялады. Же болбосо жанакы Маңкурт, тиги деген немеси, Эдиге романындагы ошол Маңкурттук. Карачы, мына ушул сыяктуу образдарды биз бүгүн беришибиз керек. Эгерде жазуучулар, жакшы акындар, жакшы ырчылар, жакшы драматургия уюштуруш керек бүгүн. Уюштуруш керек. Аны сен андай мындай деген менен деле жакшы, бирок таасир берүүчү каражаттардын формаларын табышыбыз керек болуп атпайбы? Ушул менин оюмча ушул жакты колго алышыбыз керек. Мунун үчүн телевидение, мына радио бар, башкабыз бар, медиа системаларыбыз иштеп атат, фейсбуктар иштеп атат, стенографтар иштеп атат. Демек ушулардын баарын пайдаланышыбыз керек да. Анан жандуу образ берсек, эгерде жандуу жанакы адамдын өлүп жаткан, өлүп бара жаткан адамдардын бир көрсөтсөк, кандайдыр бир адамдын аң сезимине таасир береби деген ойдомун да. Ага, эми ушул жерде жогоруда айтып өттүңүз, баягы бүгүнкү күндө ушу коомчулук арасында дагы баягы туура эмес маалыматтарды айтып жүргөндөр дагы жок эмес. Бүгүнкү күндө өзү көрүп атасыз. Бул оору жок дегендер да чыгып атышат. Бирок бүгүнкү күндө мына ушул биздин медицина кызматкерлеринин статистикалык маалыматтары боюнча мына бүгүнкү күндө күндөн күнгө көбөйүп кетип атат да. Сиз мына ошол жок бул маалымат,
бул калп дегендерге биз кандай бир оюңуз бар эле? Абдан жакшы маселе койдуң да. Мен күндө информацияны угамын да, маалыматтарды, бардык маалыматтарды угуп, жана окуп турамын да. Эми ушул жерде бир маселе бар да, Ильяс. Бул жерде жанагы коронавирусту миф катары карап жүргөн адамдар болуп атат. Миф. Кече жакында эле бир аттуу баштуу адамдар чыгып алышып айтып атат, ой буну биз жакшылап өзүбүздүн жанагы Куранды жакшы окусак, анан кийин тиги өзүбүздү ички немебизди сактасак, коргосок эле ушундан коргонуп калабыз деп түшүнүктөр болуп атат да. Менимче бул абдан калп нерсе да. Бул менен адамды ынандыра албайбыз. Так, жалган маалыматтарды берип аткан адамдар жөнүндө биз катуу жазалап беришибиз керек. Азыр айтылып атат, бирок эч убакыт бир дагы мен маалымат уга элекмин, ушул коронавирусту жалган деп айтып, кармалып, ушуга наказанияга бир мындай тиги жазага тартылган адамдын сөлекетін же болсо ошонун жөнүндөгү маалыматты көрө элекпиз. Айтылып атат, бирок аткарылбай атат да. Мана ошондон ушул жанакы биз мамлекет тарабынан коюлган саясат катары коюлган да. Ушул нерсе дүйнөлүк масштабтагы чоң маселе, проблема катары коюлган маселени ушуну биз жанагы закон деп түшүнүшүбүз керек да. Закон деп түшүнүшүбүз керек. Мына канча мыкты адистер чыгып сүйлөп атат. Москваны караңыз, башканы караңыз, дүйнөлүк масштабтагы чоң окумуштуулар чыгып сүйлөп атат ушул маселени. Ушундай маселелерге ынандыра турган лекциялык пропагандалык иштер керек болуп атат да бүгүнчү. Адамдардын көпчүлүгү ой жалган экен десе, жалган экен деп түшүнүп атышат. Эми ошого контур бере турган бизде мындай неме барбы, каражат барбы? Биз ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. Жалган маалыматка эч убакта ишендирбей турган нерсени көрүш керек. Эгерде мен ага берсе, мисалы үчүн 10 мүнөттүк сюжет тартат элем, ошол коронавирустан өлүп бараткан адамдын образын берип, ошонун көз жашын, ошондогу келбетин, ошол жана кыйналып жаткан маселесин, ушуну мен берип, ушуну чагылдырганда 5-10 мүнөттүк. Анан ошол жанагы мифтерге ишенбей калат эле да. Мифтерге ишенбейт болчу ошондо. Ага чейин адамдарда кызык экен да. Ленин бир мезгил айткан экен, народ что десе толпа деп. Бул адамдар бирде айтып койсо, ошого ынана берет экен. Анан экинчиден мына пропагандалганда мына дин маселесиндеги адамдар дагы көбүрөөк мында ушу өзүңдү ушундай жактан сактасаң эле анан Кудай деп айтып атышат да. Бирок эми Кудайда сакташ керек. Бирок Кудайдан мурда өзүңдү өзүң сакташың керек да. Муну үчүн өзүң ишенишиң керек. Бирөөнүн сөзүнө ишенбеш керек да. Адам качан өзүнө өзү ишеним менен жашаганда, анда анан бирөөгө таасир бере алат. Болбосо болбойт. Анан ага ушул жерде бүгүнкү күндө биз баягы айтып атпайбызбы? Жогоруда айтылган эле эрежелерди сакташыбыз керек деп атабыз, аткарышыбыз керек деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошо баардык жерде түшүндүрүштөр тынымсыз болуп атат да. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан дагы өзүбүздүн жогоруда көрдүк, президентибиз дагы бүгүнкү күндө талаптарды катуу коюп атат да. Эми биз ушундай аткарууда же башка болууда жогоруда айттыңыз да, баягы ар бир адам өзү күйүш керек деп атабыз ушул нерсегечи. Ошол эле бет кап, ошол эле кол кап, антисептик жана башкалар да. Анан ошо сиз профессор катары айтсаңыз дагы бүгүнкү күндө сиз эми мугалимде болуп бүгүнкү күндө иш жүргүзүп келип атасыз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик кызматкерлер дагы, башкалар дагы бүгүнкү күндө талаптарды кандай негизде аткарып келип атасыздар? Сиз дагы биз көбүнчө ушул китепканадан көрүп калат элек бүгүнкү күндө. Ал жерде талаптарды кандай аткарып атасыздар? Деги эле ушулар боюнча да бир кеңири айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө бизде коронавирустун шарттары киргизилгенден бери бардык мектептер, жогорку окуу жайлар, мекемелер бардык онлайндык системада иштеп атабыз да. Мына башкасын кой, мына өзүбүздүн Жалал атты мамлекеттик университети Жамбылда ушул система киргизилди. Бардык модулдун суроолору, бардык экзамендердин суроолору, тесттердин суроолору онлайндык формада жүрдү. Мына быйыл 21 миңге жакын студент бүтүп атат. Ушунун бардыгы ошо жанагы онлайндык системада модулда тапшырышты, экзамда тапшырышты, башкасында тапшырышты, так. Ошол эле мезгилде китеп да окушту да.
Ушул мезгилде китепти окушту. Анткени Жалал Мамлекет университетинде электрондук китепкана ачылды. Бул жакшы экен да, электрондук китепкана. Үйдө отуруп отуруп электрондук немеден агатылып окуй бересиң адабиятты. Мейли ал тыныстанып болобу, мейли баяланып болобу, мейли айтматып болобу, кыскасын айтканда өзүнө керектүү материалдарды алып окушка толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан эми муну бул биздин мекемелер жөндөсү болуп атат да. Ал эми карапайым адамдар жөнүндө кандай болот деген чоң маселе бар да. Ооба да ошону айтып атам да. Вот мына эми карапайым адамдардыка биз кантип китеп окутабыз, кантип ушундай жанагы онлайн менен ушуларды алып барабыз. Кептин баардыгы ушунда турат да. Мына ошон үчүн биздин немелер тиги эфир аркылуу, радио, телевидение аркылуу, студиялар аркылуу биздин окумуштар, айрыкча медицинанын кызматкерлери жанагындай эрежелер гана менен чыкпастан, так эрежелерди гана айтып чыкпастан, эрежелерди итак айтылат, ансыз деле айтылат. Бирок андан тышкары адамдын аңсесин жетип турган дагы бир кандай каражаттар бар. Мына караңыз, ошо коронавирустун тарыхы эмес, коронавирустун ички мазмуну каякта жатат. Ошонун философиясы эмне турат? Коронавирусту психология деген илим жөнүндө сөз кылсак болбойбу? Коронавирустун психологиясы жөнүндө сөз айтсак болбойбу? А биз жеткирбестен эле жанагындай карандай цифраларды айтып атабыз. А карандай цифра менен биз адамдардын аңсасын жеткире албайбыз. Ошондуктан менин оюмча окумуштуулар, жогорку окуучулардын өзүндө системасы бар. Ал эми мындай карапайым калктын системасына келгенде, карапайым калктын системасына эң зарыл темалар боюнча мезгили менен, ошо коронавирустун философиясы жөнүндө, коронавирустун психологиясы жөнүндө, анын антологиясы жөнүндө, анын жана башка жактары жөнүндө кеңири жакшы түшүнүктөрдү бериш керек. Жалаң эле цифра менен биз мынча адам катталды, мынча анан тиги Нарын областында, Ош областында, Баткен областында, Талас областында деп цифраларды айткан менен адамдардын биз тескерисинче жаман жагына мындай психологик жактан жаман жагына алып алдык. Баягы айтылып атат деген түшүнүк болуп атпайбы, карабайсызбы? Ошон үчүн жанагы биздин айтып аткан лекторлордогу өздөрүнүн немесин, лекциялык облигин түрүн өзгөртүш керек. Адамга таасир берүүчү жактарды алып чыгыш керек. Ошондо анан бизде аудитория коронавирус боюнча өзүнүн аудиториясы пайда болду десек болот да. Коронавирус боюнча аудитория пайда болгондон кийин ошол аудиторияны дагы баардык каражаттарды пайдаланышыбыз керек. Жана мен айткандай. Рахмат агай, алтындай убактыңызды бөлүп келип бүгүнкү күндө ушул коронавирустун алдын алуу, анын бүгүнкү күндө коомчулук эмнеге көңүл бурбайт атат деген ушулар боюнча бир кенен маалымат бердиңиз. Ал эми биздин ушул көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Ушу биздин коомчулукка бир өзүңүздүн ушул вирустун алдын алуу боюнча эмнелерди сактап жаткандыгы, эмнени сакташыбыз керек, ушулар боюнча оюңузду айтып алсаңыз болот. Урматтуу калай калк, эми баардыгы айтылып жаткандай болду. Бирок биз бүгүн эмнени гана көңүл бурушубуз керек да? Эң биринчи ошол жанагы медиктер тарабынан айтылган талаптарды туура аткарышыбыз керек. Анан өзүбүзгө жасаган мамилебиз бийик болуш керек. Өздүк маданиятты сакташыбыз керек. Өздүк гигиенаны жакшы сакташыбыз керек. Андан тышкары ар дайым жаныбызда маска болуш керек, кол кап болуш керек, тиги гигиенаны сактай турган каражаттар болуш керек, да? Анан жанагы коронавируска каршы ички маданиятты иштеп чыгышыбыз керек да. Мен ушуну айтат элем да. Эгерде адамда ички маданият өнүкпөсө, анда ички саясат келип чыкпайт. Ушу баарыңар аман болсун. Рахмат сизге агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкүдө ошо дүйнө жүзүндө ошо толкуну токтой эле коронавирус боюнча талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда дагы күндөн күнгө ушул жайылып кетүүсү баарыбызды ойлондуруп келүүдө. Албетте бул ооруну дагы жеңебиз. Бирок кандай жол менен деген бизде баягы ойлор пайда болуп келет. Албетте бул айтылган эрежелерди сактоо. Ар бирибиз мына ошол талаптарды аткаруу жана өздүк гигиенаны сактоо. Эгерде баардыгыбыз биримдикте, ынтымакта ушул жол менен кеткен болсок, албетте бул ооруну дагы жеңип чыгабыз деген биз ойдобуз.
бүгүнкү көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.